Ассаламу алейкум достор. Мына дагы бир видеону чыгарган атабыз достор. Мына монтаж кылып бүттүк. Бул установка биз үчүн өтө асыруу установкалардан болду достор. Эмнеге дегенде бир дос бар. Россияда көп жыл жүргөн. Өзү дагы ошол жактан тренировка кылды. Ошол жакта тренер болуп иштеди. Келгенде бир 2-3 жыл аралык болуп калды. Азыр айылда тренер болуп иштеп атат. Кикбокс, тайбокс боюнча. Анан айылда эле иштеп тим эле боло бербестен азыр мына Базаркуловдун центринен бир жерде арендага алып, ошол жерге маталарын алып, грушаларын алып келип, баардыгын арастап бизди чакырган экен. Ушундай камера коюп берчи досум деп суранды. Биз келдик. Келсек чынында маталар эми эле түшкөн экен. Грушалар илине эле экен. Анан ошол жерде алып, аренда кылып бизди чакырган экен да. Анан бул достун эми эмесин айтайлы, мээнетин айтайлы да. 3 баланы биздин айылдан алып барды. Тайбокс боюнча. Анталия шаарына, эмеге, Туркияга. Барып, үчөө тең медаль алып келди. Үчөөнү баланы алып барды. Үчөө тең медаль алып келди. Медаль алып келди. Биринчиси биринчи местаны, экинчиси экинчи местаны, үчүнчүсү үчүнчү местаны алып келди. Я Алла, результат деген мына ушундай болуп атат достор. Азыр эми ошо айыл менен эле тим болбостон, ошо Базаркулдун районунун балдарын көтөрөм деп ошонун аракетинде жүрөт. Алла ыраазы болсун. Бул нерсе менен эмне үчүн особый болгонун айтып кетейин. Кээ бир адамдар жаңы нерселерди ойлоп чыгарат да, жаңы нерселер менен иш алып барат. Ошол адамдар жаман күчтүү адамдар болот да. Биз ойлонобуз, акырына жете албайбыз, болду токтойт да, ошол жерден токтойт. Особо менде дагы көп случайлар болот да. Же болбосо башташтан коркобуз да. Ошон үчүн достор, мен дагы ушул балдардан мына үлгү алып, ушул балдардын жолун жолойлу дегем да. Мен алардай тренер болуп кетпесек дагы, качан бир ишти алып барайлы деп ошонун үстүнөн иш алып барып, ушундай аракет кылып атабыз да достор. Бизге дагы кичине мээнетибизди баалап дегендей лайктан басып койгула. Ушул тарбиялуу жактар бар деп ойлойм мунун дагы. Ошон үчүн давай аракетти кылайлы баардыгыбызчы. Бирибизге поддержка берели, бирибизди кубаттап колдойлу. Кандай случай болсо дагы бирибизге жакшы мамиледе болойлу. Достор, бул дүйнө өтөт, кетет, өтөм кетебиз. Бул дүйнө таш, өлдүң, кеттиң, болду, жок болдуң деген сөз акырет башталат. Акыретте башка нерсе башталат, билесиңер. Ошон үчүн бул дүйнөнү достойно жашайлы, бирибизге мамилени кылайлы, достошойлу. Мына Кудай кааласа келе жатат биздин Жалал Абад ынтымак оюну. Ушуну жакшы өткөзөйлү достор, поддержкадан бергиле, лайктан баскыла. Ушул тренер болуп иштеп аткан жанагы доско дагы дуа кылып койгула, бунун балдары дагы көтөрүлсүн. Өзү дагы катуу аракет кылып атат. Баарынан Алла ыраазы болсун достор. Рахмат кубаттап колдогоңаргачы.